Assalamu alaikum. Мыйзам долбоорун колдоп берели. Бирок менин суроом саламаттык сактоо министрине. Урматтуу министр, кечээ мен 83 жаштар бир ата менен сүйлөштүм. Кабар алганча, ал акыбалын сураганча, белгилүү ата, акылын ата. Ошол акын киши айтат, жашка жараша ден соолук болот экен дейт. Күндө күн алыс шифаканага барып көрүнүп турабыз дейт. Ар бир көрүнгөндө анализ алып кел, диагноз койдуруп кел деп жөнөтөт дейт. Мамлекеттик мекемелер болбогондон кийин диагноз кое турган. Дагы деле бай жеке менчик клиникаларга барабыз дейт. Бир барганда эле жок дегенде 5000 сомго шыпырып калат дейт. Арадан көп өтпөй келсең дейт, тутам дарылар жазып берет дейт, оозуна батышынча. Ушуларды аласың деп. Аларың дагы бир мынча акча дейт. Анан көп өтпөй кайра уруп каласың дейт. Барсаң, мурдагы эле алып келген диагнозуң жарабайт, кайрадан барып текшерилип кел, мен кайрадан көрүшүм керек деп ошол эле жака жөнөтөт дейт. Ушинтип эле акчамдын баардыгы ошого кетип атат, кээде жетпей калат. Кээде мен ойлоп атам да, айлападагылар, айлык албагандар, киреше таппагандар, же бир өнөр жайда иштебегендер, же фабрика, завод болбосо, алар ооруп калса, ушул тарифтерди көрүп барбай жөн эле өлүп атат болуш керек. Ушундан көрө ажалым эле тосоюн айлаганча депчи. Ушуга бир кандай чечим кылса болот? Мына мисалы, азыр сиз келгичекте интернеттен карап көрдүм, МРТден өтүш 4700 сомдон баштап 7400 сомго чейин экен. Бир эле МРТ. Бир эле клиникада. Бул бардык жерде бирдей эле го тариф болжол менен. Анан анализдерди санап чыктым, зерикпей. 174 түрдүү анализ бар экен. Эң бер жагы эң арзан 250 сомдон башталат экен. Эми ар жагын айтпай эле коеюн. Ушуларды кантип чечсек болот? Ушул боюнча кандай иштер болуп атат, урматтуу министр? Нурзегет Кадырбекович, пенсиядан 70 жаштан өйдөкүлөрдүн бардыгы мамлекеттик ооруканада бекер обследование и бекер лечение. Дары-дармектердин баары бекер. Сиз айтып аткан аксакал менен связь кылайын, эмчим дегенде ал жеке менчик эмес, мамлекеттикке барса, ал жердеги бардыгы бекер. Азыркы кезде биз бардык областтарда, райондордо компьютерный томограф койдук, анын баасы 2000 сом. И ал жердагы пенсионерлерге, башкаларга дагы льготасы бар. Ошон үчүн мен ойлоп атам, сиз чыккандан мага берсеңиз, мен аксакал менен алып ал жердин кайсы райондо болсо ошол мамлекеттик ооруканага табыштап коем. Ал жерде бардыгы бекер болот. Урматтуу министр, чоң рахмат ушундай ниетиңизге баталайын деген. Бирок эми кеп системада болуп атат, ал аксакал болсо башка аксакалдар бар, башка кыйналып аткандар бар. Анан спикер деп атпайсызбы? Ал сизге ошондой маалыматтарды берсе керек, бирок ар бир мамлекеттик шифаканага барсаң деле жеке менчик лабораторияларга жөнөтөт. Ошол жакта так бизде андай аппарат жок эле, тигил эле боло эле депчи. Ушуну бир системалуу караңыз, акча керек болсо айтыңыз, бөлүп берели. Анын үстүнө байгында келдиңиздер эле. Сөзсүз түрдө болуучу медициналык камсыздоого акча төлөш ар бир жаран төлөп атат. Ошондон кийин жагдай өзгөрүш керек болчу, бирок баягынын таягы бойдон калып атат да. Ушул багытта бир иштеп, системалуу чечип берсеңиз, мен ал кишинин даректерин сизге айтамын, Кудай буйрса. Рахмат.